Москвада элдердин укуктарын коргоочу Татьяна Потеева деген айым мигранттар тууралуу өзүнүн жакшы бир ойлорун, өзүнүн бир сөздөрүн сүйлөп турду. Ал жерде Татьяна эжекебиз айтып атат, мигранттар бизге керек. Мигранттарсыз биздин курулуштарыбыз, мигранттарсыз биздин башка жумуштарыбыз жүрбөйт. Анткени ушул мигранттардын күчү менен экономика өнүгөт деген сыяктуу өтө бир жакшы сөздөрүн сүйлөп өттүр. Азыр мен ушул Татьяна эжекебиздин сөздөрүн орусча вариантын коюп коеюн, өзүңүздөр баа берип Татьяна эжекебиздин сөзүнө кошулуп бир лайк басып коесуздар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Корпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. С миграционной политикой что-то делать нужно. Нужно вносить изменения в различные постановления правительства Российской Федерации. Но без мигрантов сегодня ни строительный бизнес, ни многие другие сферы нашей жизни невозможны. Москвада жүрүп Кыргызстанды сагынгандар, Кыргызстандын карынын сагынгандар барбы? Мен апам ушундай жасап берет болчу, айла жүргөндө жууп. Тугандар, буйруса 29 апрель, 30 апрель ушул чайханага келип адрестер турат. Бесплатный саат 5тен баштап 8ге чейин кечки жеп келсеңиздер болот экен. Бул карын сай сиздерге мына ушундай кылып жасап берет экен тугандар. Сонун бекер тамак. Келип мекендештерибизди колдоп кетиңиздер. Эми келиңиздер. Дагы бир маалымат. Бул чайхана ушундай мына караңыздар да. Сонун заказнойдагы койдун голдорунан сиздерге жасап берет экен. Ушундай эттерди. Анан бул жерде өз-өзүнчө туулган күн өткөрсөңүздөр болот экен. Эми жаман жакшы болуп кетсе баягындай Куран окусаңыз болот экен. Туулган күнгө 10 адамдан ашса депозит. Депозит 1250. Биринчи тамагы, экинчи тамагы, 2 түр салаты, 1 килограмм борсок, чай без ограничения ичиндечи. Смело келип чай ичип кетерсиздер. Биринчи тамагында выбор көп, каалагандай кыласыздар. Анан тойлорго торт заказ кылсаңыздар болот экен. Эгерде Москва той болсо, той заказ кылсаңыздар болот экен. Сонун. Жана ошондой эле каттама, борсок, чакчакей, ушуга окшогон заказнойдо калат экен тугандар. Бул жер дагы бир айтайын, столовой. Коркпой келе бересиздер. Тазалыгына сөз жок тугандар. Кухнясына кирсеңиздер, прям блестит. Мына жерде кофе машина бар экен. Смело келип кофе машина. Анан дагы досум келгин да. Мына жерде кабина бар экен. Кабинада 12 адамга ылайык сонун кабина бар экен. Мына тазалыгы да сонун экен, караңыздар. Кыскасы бул жерде дымдама, аш заказ берип отурсаңыздар болот экен. Өзүбүздүн кыргыздар кухняда дагы өзүбүздүн мекендештерибиз сонун болгон бир туугандай болгон эжелерибиз иштеткен тугандар. Биздин кучагыбыз баарына ачык. Орус туугандар келиңиздер, өзбек туугандар келиңиздер, тажик туугандар келиңиздер. Общий баарыңар келип, ушул биздин чайханадан даам татып кетиңиздер. Сөз түрдө 29-30 апрель келиңиздер. Сиздер үчүн карын сай бесплатный берилет тугандар. 3 саат таратылат, келиңиздер. Все группаларга таратыңыздар, достор менен бөлүшүңүздөр.